aka bugun 3-umramiz jamoat bilan inshaalloh. Hamza damla, qayoqqa ketayotamiz? O'shani aytib qo'ysangiz. Mana alhamdulillah jamoatimiz bilan 3-umra qilgani ketib baratamiz. Xudoy buyursa kompaniyadan avtobus qo'yildi. Mana jamoatimizning bari tushdi, naushniklarni olishdi. Bardi Xudoy buyursa inshaalloh Aysha meshitga boramiz. 2 rakatda namoz o'qib ihromga kirib, Xudoy buyursa kelib 3-umramizni jasaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'alaga maqtovlar bo'lsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam salovatlar bo'lsin. Alhamdulillah hurmatli jamoat, mana bugun umra safarına chiqib baratamiz bardığımız maşallah. Eng negizgisi niyetlerimizni tuzlaylik, niyetlerimizni tuzlashimiz kerak. Hurmatli jamoat, bardığımız inşallah niyetlerimizni жаңылайлык. Niyetlerimizni tuzlab alaylik. Hadistin manisinde kelet. Bardıq amal niyetke жараша болот deydi. Bardıq amal niyetimizge жараша болот. Bardıq ilmi kitaplarda en birinci bette uşul söz жазылат, uşul hadis жазылат. Şoндуктан бардығыбыз ниеттерибизди жаңылайлы. Hadistin manisinde kelet. Allah Taala insandын kelbetine карабайт. Allah Taala insandын байлыгына, күчүнө, сулуулуна карабайт. Allah Taala insandın жүрөгүнө карайт дейт. Allah Taala siz менен биздин жүрөгүбүзгө карайт. Жүрөгүбүздөгү ким үчүн кылып атабыз, ким үчүн кадам таштап атабыз, ким үчүн баратабыз, ким үчүн сүйлөп атабыз. Allah Taala siz менен биздин жүрөгүбүзгө карайт. Албетте адамдар ар кандай өңдүү болот, бою да ар кандай болот, бирок бардыгынын жүрөгүндө кандай болуп атат? Жүрөктө ким үчүн жасалып атат? Allah subhanahu wa taala жүрөгүбүзгө карайт экен. Ошон үчүн бардыгыбыз жүрөктөн ниетибизди түздөйлүк. Allah үчүн баратабыз. Allah үчүн кылып атабыз. Ар бир жакшы амалды Алланын ыраазычылыгы үчүн пайгамбарыбыз көрсөткөндөй жасасак, ар бир амал кабыл болот. Bir бар амалды кылыш, bir бар амалды кабыл кылдырыш. Шайтан ушунчалык васваса кылат бизди жакшы амал кылдыртпаганга. Качан биз аракет кылып жакшы амалга кадам таштаганда, шайтандын бизге күчү жетпей калды. Эми сиз менен биздин ниетибизди туура эмес кылганга, ниетибизди бузганга аракет кылат. Ошого биз иншалла ар бир амалдын башында, ортосунда, аягында ниеттерибизди түздөп туралык. Alhamdulillah jamoatыбыз менен 3-умра кылганы келдик. Мына Айша мечитке келдик. Азыр 2 ракет намаз окуйбуз, умрага ниет кылабыз, 3-умрага жөнөйбүз иншалла. Алла кабыл кылсын. Мисалы именно бир эле адамга багыштайм деген ниет болот. Мисалы атаңыз көңүлдө турат, мен атама ушул умранын соңун азыр өтүп кеткен атама багыштаймын. Именно бир адамга эле умраңызды кыласыз, бардык умра амалдарын бүткөндөн атаңызга багыштап коесуз. Кээде болот мен 4-5 кишиге багыштайм. Бир адамга эмеспи, 4-5 кишиге багыштайм. Көңүлүңүздө, ниетиңизде ошол адамдар турат, мисалы баланчага. Умра амалын бүтөбүз, таваф кылып атканда аларга дуа кыласыз, Сафа Марвада дуа кыласыз. Амалыңыздын баары бүткөндөн кийин ошол адамдардын атын айтып, умранын амалын соңун багыштап коесуз. Ниетти өзүңүз кыласыз. Эмеде башка дуаларды айтып кетебиз. Ооба, айтып кетебиз. Көңүлүңүздө турат, кимге багыштайын деп атасыз? Мисалы мен чоң атама багыштайын деп атам. Турат, чоң атама. Мен эми умра амалын бүткөндөн ошо чоң атанын атын айтып соңун багыштап коем. Ниетти өзүңүз кыласыз. Мен умра кылууга ниет кылдым. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп өзүңүз ниет кыласыз. Лаббайк өзүңүз айтып, таваф кылабыз, тавафка ниет кылып, Сафа Марваны басуун ниет кылып, Сафа Марва кылабыз. Анан чачалгандан дуа кылып, ошого өтүп кеткен адамга, тирүү адамга кимге багыштайын деп атасыз? Көңүлүңүздө турат, ошого дуа кылып багыштап коесуз. Намазды окугандан кийин бардыгыбыз умрага ниет кылабыз. Умрага ниет кылгандан кийин лаббайкты айтып, Кудай буйруса, биз де иншалла Кабаны көздөй жөнөйбүз. Бардыгыбыз чогуу бололу, чогуу басалы. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажылыкка келгенде
Ömрүндө бир жолу ажылык кылган да. Ошондо ажылыкка келгенде, ажылыктын алдында умура кылышкан. Ошондо Айша энебиз үзүр болуп калып, умура кыла албай калат. Умура кыла албай калат. Анан ажылык кылып Арафатта болот. Муздалифада болот, Минада болот, Жамаратта болуп, ажылык бүткөндөн кийин анан пайгамбарыбыз кетебиз дегенде Айша энебиз айтат: "Мен ажылыктын алдындагы умураны кыла албай калдым го. Ошол умураны кылайын. Кылгым келип атат." Анан пайгамбар саллаллаху алейхи баарын токтотуп, анда биз күтүп туралы деп пайгамбар саллаллаху алейхи Айша энебизге Абу Бакр разияллаху баласын Абдурахман бин Абу Бакр Айша энебиздин акеси анан кошуп туруп, карындашыңды алып барып кел дегенде, кайерге чыгат дегенде, мына пайгамбарыбыз ушул жерде айткан. Ушул границаны көрсөткөн, ушул жерге келесиң, карындашыңды алып, жуунуп, тазаланып, гусул алып, ушул жерден умурага ниет кылып, кайта келип, анан умура кыласың деген. Мына ошондон бери ушул күнгө чейин, жана кыяматка чейин бардык Меккелиге келген адамдардын бардыгы бир умура кылгандан кийин экинчи, үчүнчү умурасын кылыш керек болгондо, ихрамдарын ушул жерге келип, ихрамдарын кийип ушул границага, анан ушул жерден умурага ниет кылып барып, экинчи, үчүнчү умураларын кылышат. Бул кыяматка чейин келе турган адамдарга пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен бир жолу. Айша эне ушул жерге келген. Болгону бул жерде мечитти салган кийинчерээк, анан ошол Айша эне ушул жерге келгендиги үчүн бул жерде Айша мечит деп аталып калган. Азыр мынакей көрүп атасыздар, дүйнө жүзүнөн адамдар келгендер Меккенин ичинде экинчи, үчүнчү умураларын ушул жака чыгып, ушул жака келишип, ихрам кийип, умурага ниет кылышып, анан экинчи, үчүнчү умураларын кылышат иншалла. Биз дагы келдик. Ихрам кийдик, эми бизге баягы тыюу салына турган нерселерден эми токтотуш керек. Атыр себинүү, жанагындай самын колдонуу. Мисалы, эми бүгүн жамаат менен жалгыз кылып калганда, кээде 7 жолу айланыш, Кабатулланы 7 жолу айланыш, 4өөсү фарз болот да, 3өөсү важип болот. Эгерде 4өөсүнөн тавафты бузуп алсаңыз, тавафыңыз бузулуп калат, башынан башташка туура келет. Эгерде 4өөсүн кылып 5-чи, 6-чысынан эгерде туура эмес кылып алсаңыз, бузуп алсаңыз, анда сизге курбанчылык кылыш же бир чоң өлчөмдө садака беришке туура келип калат да. Булар нерсенин өкүмдөрүн билип алыш керек. Ошого жакшы көңүл менен эсептеп кылыңыздар. 7 жолу толук болуш керек да. Анан 2 рекет нафил намазын окуш важип болот. Эде окубай калсаңыз, унутуп калсаңыз, же бир нерсе болуп кетип, баары үйгө келгенде гостиницада окуп бериш керек. Бу жерден бүтүп калса, Кыргызстанга барганда окуп беришке туура келет да, ал намаздычы. Анан Сафа Марва кылганда дагы өткөндө бизде жамаатта бир келинчеги менен келген, анан күбөсү айтыптыр, барганыбыз 1 болот, келгенибиз 2 болот. Кайта 3 болот, 4 болот, 5, 6, 7 болуп чыгып кетебиз десе, келинче жок, андай эмес, сен билбейсиң, мен элчи деп туруп, жана жер 7 жолу айлантыптыр да. Мен деле айлангам. Мына ушундай болуп турат да кеде-кеде, ошон үчүн. Башкача болуп мен айландым 7 жолу, Как толугум айландым. Мына 14 жолу болот да. Ошо эми баягы бизде бар го эми. Буяк иштебесе буяк күч келет да. Анан ошон үчүн бул барыш, келиш, бул кылып аткан амалыбыз важип болот. Эгерден бунда да толук болбой калса, анда бул жерде курбанчылык кылышка же болбосо чоң өлчөмдө садака бериш бизге важип болуп калат. Лаббайк ла шарика лак лаббайк. Лаббайк ла шарика лак лаббайк. Иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك O Allah'ım bizdi duası kabul bolgon adamdardın katarına koş. Azıl sol jaka burulabız, kara taş jekte burulabız. Koldu namazda götürgöndöy götürөбүз dagы. Bismillah ekber ve lillahil hamd deyiz. Azır jetelekpiz, şaşpаңыздар. Biz жеткенге чейин эскертип атабыз. Азыр жетелекпиз, бурчка келелекпиз. Кара таштын бурчуна келгенден кийин иншалла истилам деп коет. Бул сүннөт амал. Пайгамбарыбыз таваф баштаганда ошол кара ташты өп баштаган. Азыр элдин көптүгүнө байланыштуу биз өп албайбыз. Болгону кол деле өпкөн кылып, сүрөтүн кылып колду көтөрөбүз дагы. Bismillah ekber ve lillahil hamd деп баштайбыз. Азыр ичиңизден кайталап туруңуздар. Азыр бурчка келейин деп калдык. Мынакей. Niyetli kıldık maşallah. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ekber. Bismillah Allahu ekber Ve lillahil hamd. Lillahi Kolunuzdardı betke sürtük övüp koyasızlar. Sünnet amal. Subhanallah. Subhanallah Elhamdülillah. Elhamdülillah Allahu ekber. Allahu ekber La ilahe illallah. La ilahe illallah İşte cayra kaytabız. Antkeni biz başka biröөлөрүн zikirine, duasına, Kur'an okup baratkanlarga joltoo bolboйлу өзүбүздүн кулагыбызга угула тургандай эле кылып айтып кете беребиз. Subhanallah. Subhanallah Elhamdülillah. Elhamdülillah Allahu ekber. Allahu ekber La ilahe illallah. La ilahe illallah Allahümme Allahümme imanen imanen bike bika ve tasdiqan bi kitabike ve vefa'an bi ahdike ve ittiba'an an sünneti nabike Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah. Subhanallah Elhamdülillah. Elhamdülillah Allahu ekber. Allahu ekber La ilahe illallah. La ilahe illallah La havle La havle ve la kuvvete ve la kuvvete illa illa billah. billah Ataylap kılgan Ataylap kılgan bardık günölörümdü geçir. varlıklarını geçir O Allah'ım O Allah'ım men senden başka kimden geçireyim sorayım. ben senden başka kimden geçirim O keçirüçü Allah'ım O geçirücü Allah'ım bardık günölördü geçirüçü bir özünsün. varlıklarını geçirücü bir özümsün Rabbana Rabbana atina atina fid dünya fid dünya hasana hasana ve fil ve fil ahireti ahireti hasana hasana ve qina ve qina azaban nar azabannar ve dkhilna ve dkhilna cennete cennete ma'al ma'al abrar abrar ya aziz ya aziz ya gaffar ya ghaffar ya rabbil alemin. ya Rabbil alemin O Allah'ım O Allah'ım bizge bizge bul dünyada da jakşılık ber. Ahirette de jakşılık ber. ahirette de yaxşılık ver Bizdi bizdi tozok otunan sakta. tozok otunan sakta O Allah'ım, O Allah'ım o merimdü, rahimdü Allah'ım. O merimdü rahimdü Allah'ım Bizdi bizi jakşı adamdardın katarına koş. yaxşı adamların katarına koy Mına ошол темпинен жамаатыбыз 3-умрасын аткарып жатат. Иншалла компания тараптан коюлган.
3 жолку умра. Мынакей ажы башчы барынан наушник. Азыр тавафтын 2-нчи бөлүмүндөгүз. Иншалла таваф бүткөндөн кийин 2 рекет таваф намазы анан сай башталат иншалла. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Каналга катталып кетиңиздер. Биздин Лидер Умра компаниясы менен келген умрачыларды ушул каналга жүктөп турабыз. Иншалла көптөгөн жерлерге зыярат кылабыз. Ушул жерлерге да бардык видеолор ушу канал аркылуу чыгып турат.